Кыргыз жеринде улуу инсандар жаралат. Алар өз доорун гана эмес, бүтүндөй улуттун тагдырын өзгөртөт. Алардын бири медицина илиминин залкар өкүлү, Кыргыз Республикасынын неврологиясына жол салган академик Мурзалиев 1931 жылдын 15 майында Ысык Ата районуна караштуу Тогуз Булак айылында жарыкка кирген. 1952 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун бүтүрүп, өмүрүн толугу менен медицина илимине арнаган. Москвадагы Бурденко атындагы нейрохирургия институтунда билим алып, кандидаттык жана докторлук диссертацияларын ийгиликтүү коргогон. Я считаю, что судьба мне подарила шанс и счастье трудиться в сфере, которая является едва ли самой важной в нашей жизни. На каком-то этапе каждый неизбежно задает себе вопросы, все ли сделал для благополучия и счастья других, не разменял ли жизнь на мелочи, всегда ли был честен собою. Арыстанбек Мырзалиев менин абдан жакшы көргөн агайым болот. 10 жыл медакадемияда илим боюнча проректор болду. 10 жыл ректор болуп иштеди. Ошон үчүн бул киши мединститутта, медакадемияда абдан көп иштеп, көп жаңылыктарды киргизди. Эң негизгиси ушул чет элдик балдарды окутуу үчүн жаңы факультет ачтырган. Индиянын, Пакистандын, Турциянын балдары келип окуп атып, ошол жаңы факультет ачып, жаңы бизде ошондон бери өстү. Абдан өстү иностранный факультет дегенибиз. Мен айткым келет, ушул Арыстанбек Мырзалиевич өзүнүн өмүрүндө биздин Кыргызстандын неврологиясын абдан жогорку деңгээлге көтөрүп, бизди өстүрдү. Мен өзүмдү ойлоймун, бул кишинин жакын учениги, окуучусу деп ойлоймун. Бул киши өзүнүн жүрүш турушу менен эле мугалим болуп көрүнгөн. Илимин айтпай эле коеюн. Жүрүш турушу менен, көрүнүшү менен, жөнөкөй сөзү менен бизге абдан жакшылыкай мугалим болуп жүргөн. Ошон үчүн бул киши менен жүрүш өзүнчө бир абдан жакшылыкай. Мага ар дайым жардам бергени, эмне кылсаң ошо кыл, кайда барсаң ошо жака бар, ток илимди өстүргүн, өзүңдү өстүргүн, өзүң ийгиликке жеткин деп менин жолумду ар дайым ачып койгон. Ошон үчүн мен ойлоймун, бул Арыстанбек Мырзалиевичтин жардамы менен мен өстүм деп ойлоймун, өндүм деп ойлоймун. Ошон үчүн мен кишиге абдан чоң рахматымды ар дайым айтып жүрөмүн. Бул кишинин илими абдан жогору болгон. Диагностиканы өтө жакшы койчу. Неврологиянын оорулардын бардыгын жакшы билип, диагностиканы бизге үйрөтүп, ошол илим бизге уланып атат. Биз ошол менен иштеп атабыз. Ошон үчүн ушу мектеп неврология мектебин түзүп кетти. Ошол мектеп азыр иштеп атат. Бул киши ошонун өзүнүн бийиктиги менен, өзүнүн илими менен, жүрүш турушу менен ошо неврология мектебин жасап, биз азыр ошону улантып атабыз. Менен кызым бар, башка балдар дагы ошо өсүп атат. Ошон үчүн бул кишинин Кыргызстанга болгон, кыргыз илимине болгон, билимине болгон, медицинага болгон салмагы абдан чоң деп ойлоймун. Мои воспоминания. Я знаю Арыстанбека Мурзалиевича уже больше 50 лет. Вот я помню, когда мы пришли на кафедру нервных болезней, как раз он нам читал лекции по неврологии. И вот что было удивительно, вот он был очень, я бы сказал, простой человек. И мы всегда могли к нему подойти, спросить, и он очень демократично относился к студентам даже, да. Хотелось бы отметить, что, во-первых, конечно, сами лекции у него всегда были на высшем уровне, и вот мы знаем, что неврология одна из таких сложных, честно говоря, для понимания дисциплин, но Арыстанбек Мурзалиевич очень доходчиво, просто все это объяснял, и поэтому, в принципе, вот для меня неврология была очень такой интересной дисциплиной. Я с радостью ходил на эти занятия. Навсегда вошел и в историю кыргызской медицины, в историю кыргызского здравоохранения, да, и мы все, конечно, будем его помнить всегда.
как нашего великого такого учителя. Сегодня, имея прожитые годы за спиной, я уверен, что будем жить хорошо, построим богатую демократическую республику только в том случае, если каждый из нас будет трудиться честно и будет относиться ответственно к своим обязанностям. В этом году Арсенбек Мурзалиевичу Мурзалиеву, академику нашему, исполняется 95 лет. Я считаю, что Арсенбек Мурзалиевич своей выдержанностью, деликатностью и неспешным принятием решений способствовал сохранению основного костяка профессорско-преподавательского состава медицинской института в тот период и последующим переименованию в медицинскую академию. С человеческой позиции роль и вклад академика Мурзалиева в развитие науки, образования и практического здравоохранения как одного из величайших невропатологов, известного не только в пределах нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья. И я должен сказать, что его ученики продолжают его дело в лице Эльмиры Металиповны Мамытовой, которая, в общем-то, тоже все его начинания и все достижения, которые были достигнуты, будучи заведующим кафедрой нервных болезней мединститута, они продолжаются, и вклад по публикациям молодых его последователей мы наблюдаем, что, в общем-то, это находится в хороших руках. Академик Арстанбек Мурзалиевич Мурзалиев жөнүндө көп жакшы сөздөрдү айтсак болот. Биринчиден, академик Мурзалиев Кыргыз Республикасынын неврологиялык кызматынын негиздөөчүсү. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын неврологиялык илимий мектебинин атасы десек болот. 10 жылдай ректорлук кызматын алып барды. 50 жылдай кафедраны жетектеди. Азыр кафедранын аты Мурзалиевдин намында. Көптөгөн медицина илимдеринин докторлорун, кандидаттарын даярдады. Академиктин 200дөн ашык илимий эмгектери бар. Алардын арасында окуу китептер, монографиялар, макалардын жыйнактары дагы бар. Устатымдын адамдык сапаттары өтө бийик эле. Диссертанттарына өтө сылык, кам көрүү менен дайыма жардам берчү. Биз ал адамдан көп нерсени үйрөндүк. Ал эми ооруларга болгон мамилеси өтө кылдат, назик эле. Эч качан үстүртүүдөн мамиле кылчу эмес. Дайыма көп убактысын бөлүп, кунт коюп дарылоочу. 2017 жылдан бери мен кафедранын ишин жетектеп келе жатам. Азыр эми кафедрада 20дай аспиранттар бар. Буюрса, диссертацияларын коргошот. Быйыл биз академик Арстанбек Мурзалиевич Мурзалиев 95 жылдыгына арналган конференция уюштуруп жатабыз. Жалпы неврология окуу китеби жакында басмаканадан бастырылып чыгат. Ал китепте академик Мурзалиев Кыргыз Республикасынын тарыхына кошкон салымы жөнүндө маалымат бар. Конференция Мурзалиевдин кичим экени ысык атада өткөнү жатат. Академик туулган күнүнө май айына тураладык. Кыргызстандагы неврологдор Мурзалиевдин окуучулары десек болот. Кыргыз медицинасынын тарыхына Мурзалиевдин аты алтын тамгалар менен жазылды десем жаңылышпайм. Конечно, как только появляется светлый промежуток в работе, я общаюсь со своими знакомыми, близкими, родственниками. Конечно, выезжаю в свой Тоғызбұлақ или до моей корни. Встреча односельчанами доставляет мне удовольствие и самый лучший отдых. Biz akademik Murзалиев Арстанбек атындагы жалпы неврология мектебин ушул атабыздын ысымын 1998 жылдан бери ушул ысымды алып келебиз. Ошол жылдардан бери баягы окуучуларыбызга дагы илимдүү болгула, билимдүү болгула, академик болгула, атабыздын жолун жолдогула деп көп айтабыз. Чындыгында эле биздин ар бир бүтүрүүчүбүз мактаныч, сүйүнүч деле болот. Биз үчүн ар бир бүтүрүүчүбүз медицина тармагына тапшырып, ушул күндө Кыргызстан бурчтарында врач болуп эмгектенип жүргөн ушул айылдын тургундары
окуучуларыбыз иштеп жүрөт. Окуп жүргөндөрдү медакадемияда окуп жүргөн окуучуларыбыз да бар. Өтөнүчүлөрүбүз бул биз үчүн өтө жетишкендик, сыймылыбыз. Анан дагы биз үчүн чоң айтып кетчү нерсе, ошол ысым берилгенден бери атабыздын атынан улуу эң жакшы окуган окуучуга, ар бир окуучуга 1000 сомдон стипендия берилип, жылда 10 000 сом каралат ошол мектепке. Мен 9 класста окуймун. Стипендияга 7-8 класстан баштап татыктуу болгонмун. Жыл сайын ошол академик Арстанбек Мырзалиев атабыздын жакын туугандарынан бизге стипендия берилет. Академик Арстанбек Мырзалиев атабыздын жолун жолдоп, мед академиясына тапшыргым келет. Мен Мырзабекова Елена Эриковна, азыркы убакта деген 10 класста окуп жатам. Жана деген Мырзалиев Арстанбек Мырзалиевичтин стипендиясын 5 класстан бери алып келем. Все приходящие в этом мире. И время так быстротечно. Не приходится говорить, мы живем такое трудное время. С одной стороны, я все-таки надеюсь, что удалось что-то сделать для своего народа, для своей республики, но в то же время, к сожалению, много намерений в сфере врачебной деятельности и своей науки остаются нереализованными. Именно поэтому я вижу свою задачу на данном этапе все силы и знания отдать подрастающей смене, ибо смена – продолжение нас самих, это продолжение жизни. Мен Арстанбек Мырзалиевичтин окуучусу болом, невролог. Бүт бардыгым кесипке үйрөткөн, ооруларды дарылаганды үйрөткөн, бизге сабак өтүштү, изилдөө жүргүзүштү үйрөткөн мага Арстанбек Мырзалиевич болот. Ар дайым түшүнбөгөн суроолорумду бере берчимин да. Арстанбек Мырзалиевич ошого толук зерикпей, баарын айтып берчи, шашпай, түшүндүрүп. Арстанбек Мырзалиевичтин кээ бирки мындай мисалы үчүн студенттер боюнча, студенттерге сабак берүү боюнча мен Арстанбек Мырзалиевичтин бир сөзүн эле эмне кылам да, эстейм. Со студентами надо быть вежливо, но строго деген. И вот это ошол студенттерге сабак берүү, студенттерге мамиленин эталону болуп эсептейм да, азыркыга чейин вежливо, но строго. Арстанбек Мырзалиевич Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, республиканын эмгек сиңирген дарыгери, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Манас ордени жана даңк медалынын ээси. 2 чакырылышта жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Арстанбек Мырзалиевичтин илимий жана практикалык жетишкендиктери ага республиканын эмгек сиңирген дарыгери, корреспондент мүчө, республиканын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, илимге эмгек сиңирген ишмер наамдарынын ыйгарылышы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты болуш менен бааланган. Жогорку кеңештин президиумунун, саламаттык сактоо министрлигинин, билим берүү жана илим маданият министрлигинин ардак грамоталары менен бир нече жолу сыйланган. Өмүрүн илимге, билим берүүгө жана адамдардын саламаттыгына арнаган Арстанбек Мырзалиев улуттук медицинанын тарыхында өчпөз из калтырган улуу инсан. Ал мыкты клиницист жана терең билимдүү педагог. Анын 200ден ашуун илимий эмгеги, анын ичинде 20дан ашык окуу усулдук колдонмолору жана монографиялары жарык көргөн. Арстанбек Мырзалиевичтин жетекчилиги алдында 5 доктордук жана 20дан ашык кандидаттык диссертациялар корголгон. Учурда Арстанбек Мырзалиевдин шакирттери ишин татыктуу аркалап келишүүдө. Все уходит, но останется мои труды, мои мысли в моих учениках и моих трудах.